Албетте бул шариятта жок нерселер. Шариятта үчүлүк, бешембилик, кыркылык, аны элекилик дегенди жаңы угуп атам. Негизи мен укчу маселем кыркылык, анан жаңы чыгарып алышкан го дейм. Анан жылдык ашы деп коет. Булдай шарият жок нерсе, элдерди чогултуп алып, ушундай көрүнүштө Куран окутуп, анан садака кылабыз деген нерсе туура эмес. Мындай нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи кылган эмес. Балким ушундай негизде Кудай Таалага ибадат кылып, союп анан Куран окуткан болсо, бул Куран окуу ибадат да, бул бидат. Анан ысырапкерчилик да болот. Мындай нерсе жерге барган болбойт. Андай нерсеге катышпаш керек. Анан эми ал этинин өкүмү, эми кээ бир алымдар эттерин жесе арам дейт, кээ бирөөсү макрух деп айтат. Кайсынысы туура экени Аллах алам. Анан адам баласы колунан келишинче алыстаганга аракет кылыш керек, жакындабай. Туугандарга айтып түшүндүрүш керек. Анан албетте мындай маселеде өтө катуулуктуу немесин кереги жок. Акырын жакшы сөз менен айтып түшүндүрүш керек. Эгерде ким өзүнүн сөз өтүп бийлик өтө турган болсо, анда кайтаранга аракет кылыш керек. Эгерде ошол адамдан улуураак башка адамдар ошо өлүп калган кишинин зыйнатын тейлеп ачкан болсо, ага сөз менен айтып жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып коет. Эгерде укпаса, өздөрү жооп берет. Уккан болсо жакшы. Анын аркасынан чоң уруш талаш чыгарып, ызы-чуу кылбаш керек. Бирок адам баласы чындыкты жеткирип коюш керек. Аларга чыныгы сүннөт, өтүп кеткен адамга эмне пайда берет, ошолорду үйрөтүш керек. Ошолорду айтыш керек, жеткирип. Мына көп эле айтып кеттик. Мына өлгөн адамга эмне жардам берет? Мына ошонун аркасында калган баласы болобу, жакын туугандары дуа кылышкан болсо, Алла Таалага жалдырашып, Алла Таала тозоктон сакта, даражасын көтөр, райым кыл деп. Жана ошондой эле ошо дуанын бир түрү кечирим сурашкан болсо, ошол адам үчүн күнөөсүн кечир деп Алла Таалага күнү-түнү жалдырашкан болсо, ошол адамдын атынан элдерди чогултпастан жанагынтип Куран окутабыз дебестен эле пайда бере турган садака жария деп коет. Мисалы, мечит салдырып, жол салдырып, кудук кастырып, же пайдалуу китептерди бастырып, ошо тараткан болсо, бул дагы соогу тиет. Жана ошондой эле ошол адамдын аркасынан өтүп кеткен адамдын атынан кичи ажыга, умурага барып, же чоң ажылыкка барып, ошону арнаган болсо, мунун да соогу жетет. Ошондой эле ошол адамдын жакын туугандары менен жакшы мамиледе болушкан болсо, бир туугандарына зыярат кылып, ошолордун көңүлүн көтөрүп, ошолорго белек берип, ушундай жакшы иштер кылган болсо, мунун да соогу жетет. Керек болсо, ал адамдын туугандары эмес, жакын достору менен дагы мамиледе болсо, ошонун сооптору жетип атат. Көрүңүздөр, мына көптөгөн жакшы иштер бар. Анан ошонун баарын биз кылбастан, элдерде адат болуп калган, элдер көнүмүш адат кылып алган, бирин-бирин туурап кылган нерсени эле ошого жүгүрө беребиз. Анткени көп адамдар нелет, уялышат. Эгерде мен ушундай кылбай койсом, мени элдер сөз кылышат, ата-энесине күйбөй койду, ата-энесине Куран окутпай койду деп айтат деп курнамыз кылышат. Мунун баары туура эмес. Анан ошентип өтүп кеткенден кийин даңазалап, жанагындай белгилүү убакыттарда ошентип элди чогултуп Куран окутам деп өткөрүп коюшат, андан кийин унутуп калышат. Анан бир жылдан кийин барып эстелигин коюп коюшат, болду, андан кийин карабайт. Аркасында балдары, туугандары дагы ошол адамды эстеп, күнү-түнү истигфар келтирип, кечирим сурашпайт. Мунун баары эмне? Ошо курнамыздын аркасынан жана ошо диндеги илимдер аз болгондуктан. Эгерде түшүнгөн адам болгон болсо, ошол өткөндөн баштап ошонун бир тууганына жаны күйүп, ага такай дуа кылат. Мына айрыкча аркасында калган балдары. Ошо аркасында балдар чын эле ата-энесине күйбөй турган болсо, ошо туура жол менен ата-энесине күйүп жакшылык кылышыбыз керек. Мына канча деген адамдар ата-энеси жакындары өтүп кеткен болсо, заңгыратып, кабырлана барып мүрзөлөрдү салып коет. Үйдөй кылышып. Материалды да коротуп, анан бидаттын, адашууну, ширктин жолун ачышып, ошо куруп коюшат. Анын эч бир пайдасы тийбейт. Жөн эле материалды апарып талаага апарып таштап, ошол материалды бир мечитке жумшаган болсо, бир бөлүгүн, бир жерин жаап калат эле. Же болбосо бир жетимдин муктаждыгын жаап үй куруп берген болсо, же жесирдин, же муктаж адамдын, же болбосо ошентип ата-энеси өтүп кеткен адамдар чогулушуп, элге жар салбай эле өздөрү чогулуп, ошентип бирөөгө үй салып берген болсо, канча деген адамдарга жардам болот эле. Эми ишенбесеңиздер, ошо көптөгөн жерлерде, Кыргызстандын бардык жеринде эмес, көп эле жерлеринде көрүнүп, кабырларга барсаңыздар, заңгарган үй сыяктуу болгон мүрзөлөр бар. Мына ушунун баары тең ысырап кылып, туура эмес жака жумшап атышат. Анан жанагындай эле азыркы убакта мода болуп калды, кафелерге элдерди чакырып, анан молдолорду чакырып, ошол жерден Куран окутабыз деп канча деген ысырап болуп атат. Аяка байы келет, кедейи келет, муктаж эмес адамдар келет. Анан Куран окутту, болду, анан кетет. Ошол эки жанагы Куран окутат элем деп каарыларды арендеге алгансып акча төлөп, аларга Куран хатым кылдырам дейт, Куран түшүртөм дейт. Ошентип убарачылык да. Ушунун баарын убара болгучу адам баласы өзү ошо жакшы иштерди кылып, өзү гана ата-энесине жакшылык кылып, кечирим сурап, дуа кылып, жанагы ашып аткан акчаларын туура жакка жумшашкан болсо, өздөрү үчүн пайда жана жалпы эл үчүн пайда болмок. Канча деген муктаж адамдардын муктаждыктарын жапмак,
акчалары туура жакка жумшалмак. Бирок да көп адамдар ошону билбестиктен анан кээ бир чала молдолордун ушундай нерселерге жол бергендиктен ушундай көрүнүштөр пайда болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын, сыйрасын окуган болсоңуз, мындай көрүнүштөрдүн бирөөсүн да көрбөйсүздөр. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле канча деген туугандар болгон, сахабалар болгон, ошонун баары тең эле өткөн бул дүйнөдө. Анан пайгамбарыбыз элдерге айтып, мына бул өткөн адамдын үчүлүгү болуп калыптыр, 40-ылыгы болуп калыптыр, ашы болуп калыптыр, кел чогулалы, кел отуруп алып биз жерге кой союп Куран окуталы, же болбосо бирөөнүн үйүнө конокко баралы, элдин баарын чакыргыла, Куран окуп арнап коелу деп бирөөсүн да кылган эмес. Муну кээ бир чала молдолор билет, бирок да элдерге айткандан коркушат, жана өзүлөрү да ошондой бекер тамак жегенге көнүп калышкан. Жакшы нерсе деп анан ошону улантып кыла беришет да. Болбосо Аллах субхана таала Куранда айткандай, силер үчүн пайгамбарыңарда үлгү бар деген, жакшы үлгү бар. Биз үлгүнү, динди, таалимди пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан алышыбыз керек. Эгерде адам баласы өзүнүн динин үйрөнбөстөн, ар кимди туура беле, сокур ээрчүү менен ээрчип эле, бул ушундай болот, эл кылып атыптыр деп эле кыла берген болсо, анда көп деген жакшылыктан коркулат. Ошондуктан бул убактылуу жашоо, адам баласы өзүнүн өмүрү каякка кетип атканын, өзүнүн тапкан мал дүйнөсү, байлыгы каякка кетип атат, туура жакка кетип атабы, ошону таап, ошону билип, анан туура жумшаш керек. Эгер антпеген болсо, өзү да кур калат, мал мүлкү да чачылып кетет. Мунун баары тең эмнеге келип такалат? Ошо динди үйрөнбөстүктөн, билбестиктен. Ошондуктан динибизди үйрөнөлү, билбесек сурайлы, тактайлы, анан ошол ишти кылганга, же болбосо буга окшогон мындан башка иштерди кылганга анан бет алып, анан багыт алсак болот. Аллах субхана таала ийгилик берсин.